Мен айткам. Мен ушул могу Молдокожону лидерлерин өлтүрүп да койбойм, буларды тирүү пример катары калтырам депчи. Исламды вирус деди, өздөрүлөр коронавирус менен чалыкты. Уят кылам деп. Мен азыр ошол лидерлерин эле духун чүргөн жокмун. Болгон диндин өзүн өчүрдүм. Жамаатынан бош болгон мечиттер бүгүн ошондой өзгөчө жума. Бүгүн жаратканга жалбарып ыйлай турган жума. Себеби дин жоюлуп анан адам биригет. Ал эволюция, динден чыгып анан улуулукка калыптанат. Көрдөгү бейиши жалган экен, тозогу жалган экен, жаназасы жалган экен. Эмне чыны калды? Алланын каалоосу менен катын алдым деген ада жалган экен, ал Алласынын каалоосун алыптыр. Көрдүңүзбү мына жалган жерлери? Ошондон чыгып анан биригет адам улуулукка. Кой, бул эски турбайбы? Чын эле мен 5 убакыт намазды асап кылып үйүп алган турбайбы? Курту үчкө түшүп алган турбайбы? Меккеде деле Алла жок экен, медреседе деле Алла жок экен, мечитте деле Алла жок экен. Алла кимди колдойт экен? Чындыкты, улуулукту. Мына Атамбаевдин осунан Алла түшчү беле? Кана колдосо? Мына көрдүңүзбү? Менин сотум болчу, сотум катары айтып атам. Өздөрү жабышты, теңирчи деди. Чыкпай эле үстүртөн эле маданияттуу эле алып бараттык эле. Ааламдык илимибизди. Манасын айттырып анан жаназасын коюп алсын дейт да. Жаназа менен булар кудай болуп алган. Улуу кыргыз, кел улуулугумду таана. Эмне кылып атыптыр Молдоке келип атты. Алланын эле сөзүн сүйлөп. Бир кезде ошондой ак болгон. Ооба, бир кезде билимдүү болгон, бир кезде пендечиликке берилбеген болдулар. Бир кезде ошолордон анан ак адам катары колдонуп келген, ошол бойдон эле калып калган. Бүгүн ак эмес алар. Алар ааламдан алыстап алды. Жаратуучулугу жок алардын. Болбосо мына эфирден адам айыгып атыптыр Арслан Алайдан. Алардын келип алып бир адам айыкканын көргөн жокмун. Театрсин чичине жиңгирип кетиптир деп сабап, тиштеп, жинди кылып аны кескилеп. Жиңгирген жок, жаны башканы каалап атат. Эмдигичи ошого мээс жетпейт. Мына көрдүңүзбү? Бул эмне деген сөз? Бул калыстык, тегиздик. Мына ошол сыяктуу дин менен бирикпейт, урматтуу журтум. Медицина сактап калбайт. Байлык, бийлик, депутат жана башка. Техника сактап калбайт жаңы доордо. Бир гана жолуңуздар бар, бул улуулук. Ааламдык илимди алуу. Ааламдык түшүнүккө өтүү, улуу сыпатка калыптануу, учурчак менен жашоо, пендечиликтен чыгуу, улутка бөлбөө, динге бөлбөө, жыныска бөлбөө, жаман жакшыга бөлбөө, теңир катары кызмат кылуу, тегиз кароо. Мына ааламдык илим гана сиздерди бириктирет, калыптандырат, айыктырат. Арбайлар, аалам күчтөрү колдойт.